Ошо жаңы жыл бир эле жылды күтпөй сиздер ошо ар күнүңүздөр жаңы күн болсун. Ар күнүңүздөрдө жаңы бир жаңылыктар, жаңы бир жан дүйнөнүн ачылыштары, өсүүлөр, өзгөрүүлөр, улуулукка калыптануулар, ошол бир улуу түшүнүктүү түшүнүүлөр, эски күндөн бир чыгуу, эски түшүнүктөн же өткөөлдөн бир өтүү болсун. Чындап эле бул жаңы жылды тозуш керекпи деп суроо кылышты го. Эми ошол жаңы жылды тозуш керек. Себеби эми жыл бир жылып атпайбы? Жок дегенде. Бул жылдын өзгөрүшү болуп. Анан кайра кайталап 12 ай кайра келип атат баягы. 4 мезгилдин бир мезгили. Биринчи айдын биринчи күнү болуп атат делгендей. Анан чындап эле күнүгө күн жаңы чыгат да. Күндө күн жаңы чыгат. Ошон үчүн кыргыздын эртең менен күнгө карап таазим этип койгону, ай жаңырса айга карап таазим этип койгону да бекеринен эмес. Ошондуктан бул жаңы жыл бул жакшылыктын жылы болот. Себеби кыргыздын доору келе атат да. Күн өткөн сайын ошол кылым мыйзамы күчөп келе атат. Күн өткөн сайын ошол ааламдык мыйзам жеңип келе атат. Пендечилик жеңилип келе атат. Күн өткөн сайын баягы жеп ичкендердин, алдагандардын жүзү ачылып келе атат. Күн өткөн сайын ошо ак адамдардын жан дүйнөсүндө өсүү болуп келе атат, өзүн таануу болуп келе атат. Ошондуктан керек болсо ошол жылды эле эмес, күндү дагы ошол ар бир күндү дагы атаа кылып, бул күндү кадимкидей атаа кылып деп ааламдан берилет. Атаа кылып, учурчак менен жашап, бир күнбү, 1000 күнбү ал өзү кайталанбайт. А бирок ошол тарыхтан дагы бир жыйынтык чыгарып, мен бир жыл мурун ушундай түшүнүктө элем. Бир жылда менде ушундай өзгөрүү болду. Бир ай мурун ушундай түшүнүктө элем. Бир айда менде ушунча өзгөрүү болду деп жыйынтык чыгарып, ушу жаңырып жашаңыздар. Эми сөздү иреттеп берсем, ойлонсом сөзүм өтө көп